Assalamu алейкум ардактуу замандаштар, баарыңыздар менен кайрадан агарып аткан таңда сыналгы аркылуу көрүшүп жатканыбызга дагы бир ирет жаратканыбызга шүгүрчүлүк келтирип, биз Ош Бирим телеканалынын Таң нуру көрсөтүүсү өз ишибизди баштайбыз. Деги эле сыртта жамгыр, кантсе дагы жан дүйнөбүздө жылуулук, ар бир үйгө шаң, наристенин күлкүсү жана да болсо жылмаюу тартылууну максат кылдык. Анда эмесе бүгүнкү күндө биз менен чогуу болууга деги эле бүгүнкү күнүңүздүн өзгөчө өтүшүнө чоң салым кошууңузга чакырып кетебиз. Бүгүн 19 апрель күнгө карай шаршемби, жуманын 3-күнү. Ар бир күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн деп биз ар дайым сиздерге пайдалуу кеңештерди, кызыктуу маалыматтарды даярдап келебиз. Бүгүн сиздердин кызматыңыздарда алып баруучулук кызматты аткара турган мен Догдурбек Акималиев жана ошондой менин кесиптешим Асель Талгат кызы жана биздин жалпы чыгармачыл топ сиздерге кызмат кылганга биз даярбыз. Деги эле сыртта жамгыр болуп жаткан үчүн айрым замандаштарыбыздын маанайы чөгүп турса керек. Баягы айталдык окумуштуулар, эшикте кандай гана аба ырайы күтүлбөсүн, бирок сиздер биздин замандаштарыбыз инсандар ийгиликтерге гана умтулуңуздар дейт. Келиңиздер, эшикте жамгыр болобу, мейли бороон болобу, сиздер болсо алдыга карай кадам шилтейбиз. Деги эле чындыгында аба ырайы биздин маанайыбызга дагы, жумуш аткарыбызга дагы эч качан кетиргесин тийгизбеш керек. Андыктан биз кантсе дагы сиздер жакшы маанай алууңуздар максатында бүгүнкү күнгө алынган аба ырайы менен таанышып, мындан сырткары базар баасы, анан да валюталар курсу менен таанышып алууга чакырабыз. Анда эмесе кезектеги түрмөккө чогуу бололу. Айран гана көзүн ачып жаткандар болгон болсо, сергек ойгонобуз. Анткени бүгүн 19 апрель деги эле бизди улуу күндөр, сонун ой максаттар күтүп турат. Андыктан эрте таңды жакшы тосуп алууга аракет кылабыз. Биз дагы Ош Бирим телеканалынын Таң нуру көрсөтүүсү ар бир көрсөтүүбүздө жакшынакай бир теманын алкагында тегерегинде сөз жүргүзүп келебиз. Бүгүн дагы бир өзгөчө бир теманы тандап алганбыз. Өзгөчө дегеним биз аял затын, биздин айымдарды, биздин сүйүктүү кыздарды ар дайым гүлгө теңеп келебиз. Бул дагы өзгөчө бир теңегенде бир өзгөчө касияты бар. Себеп бул гүл назиктиктин, сулуулуктун, албетте анан арулуктун белгиси. Чындыгында алып караганда ошол бүгүнкү темабыз өзгөчө аял затына тиешелүү десек деле болот. Мырзалар деле гүлдү сүйүүчүлөр болсо керек арасында, бирок көбүрөөк гүлгө сөзсүз түрдө айымдар жакын. Андыктан бүгүнкү теманы айта турган болсок, деги эле бүгүн гүл күнү. Биздин жергебизге качан эле жаз кирип келген болсо дагы, байчечекейлерибиз качан эле гүлдөп бүткөн болсо дагы, дүйнө жүзүндө бүгүн байчечекей күнүн белгилешүүдө экен. Андыктан деги эле ошо байчечекей сүйүүчүлөрүн дагы бизге байланышка чыгууга чакырып кетебиз. Анан да болсо биз оюнубузду баштай берели, Догдур, кандай дейсиң? Эң жакшы болот. Биздин таң эртең менен Ош Бирим телеканалынын Таң нурун көрсөтүүсүн көрүп жаткан замандаштарыбызга күмүш сырга бүгүн дагы бир эң сонун оюн менен биз сиздерге белектерди камдап койгонбуз. Аракет кылыңыздар. Бул шоколадный дворик ишканасынан таттуулар бир гана сиздер үчүн. Сиздер андыктан эртең менен эрте туруп өз рызкыңыздарды утуп алганга чамдаңыздар. Бул таттуулар бир гана биздин жалпы сүйүктүү теле көрүүчүлөрүбүз үчүн. Андыктан чамдаңыздар дейли. Азыр оюндун шартын келиңиз. Шоколад биздин демөөрчүбүз тууралуу айта кете турган болсок, шоколадный дворник бул Россиядан, анан да болсо Түркиядан алынып келинген шириндиктердин топтому десек болот да. Шамдаңыздар утуп алууга, жакындарыңыздарга таттуу жашоо тартуулаңыздар дейли. Ал эми оюн менен айта кете турган болсом, мен көрөрмандарга бүгүн суроо менен кайрылгым келип турат. Эң алгачкы оюнубуздун биринчи суроосун жалпы теле көрүүчүлөрүбүзгө жаңырта берели. Деги эле ошол айтып атпаймынбы, бүгүн байчечекейдин күнү экен дүйнө жүзүндө. Андыктан байчечекейдин илимий аталышы кандай? Анан да дүйнө жүзүндө анын канча түрү бар? Дал ушул суроолорго сиздер жооп тапкан болсоңуздар, экрандагы номерлерди терип, бизге байланышка чыгып, шоколаддарды, таттууларды утуп алууга чамдаңыздар дейли. Мүмкүнчүлүгүңүздөр чоң. Анткени эфирибиз араң эле башталды. Суроону дагы бир ирет кайталай кетейин. Байчечекей гүлүнүн илимий аталышы кандай, жана да анын канча түрү бар? Ага чейин жакшы маанайда ойгонуу максатында биз азыр мен сизге ушул жерден сөзүңүздү бөлүп бир суроо берейинчи. Инсан эртең менен эрте тургандан кийин эмне кылуусу зарыл? Таң эртең менен эрте тургандан кийин, албетте бет колду жуугандан кийин, таңкы көнүгүү жасашы абзел. Андан кийин эмне сунушталат окумуштуулар? Эртең мененки күнгө өзүн бир калыпка келтирип, мен бүгүнкү күнүмдү жакшы өткөзөм, анан да ийгиликтүү болот, мени сонун жумуштар күтүп турат деген
болсо керек, анан жылмаюу. Жылмаюу, анан эң жакшысы жакшы музыка угуу деп сунушталат экен. Мен сөзүмө сен айта кетейин дегенсиң да. Анда ошол жакшы маанайда ойгонуу максатында жагымдуу музыкалык чыгарма Самара жана Нурлан Насиптен жаңырсын. Бололу бирге. Кабыл коңуздар. Азыркы жаңырып өткөндөрдө айтылгандай, бири-бириңиздерге эч качан таарынбастан, капа болбостон, ар дайым бирге болуңуздар деген жакшынакай аруу тилекибиз менен биз Таң нуру программабыздын көрсөтүүбүздүн алдыга карай жылдыралы. Бүгүн теманы дагы бир жолу айтып кетели. Деги эле ошол биз бүгүнкү эфирибизде гүлдөргө арнагыбыз келип турат. Гүлдөр күнү деп өзүбүзчө. Ананда болсо деги эле ошол бөлмөдө өстүрөсүздөрбү гүлдөрдү, бакчадабы, кайсыл жакта өстүрүлбөсүн, гүлүңүздүн өзгөчөлүгү. Ананда болсо өзүңүздүн гүлүңүзгө мүнөздөмө берип, биз менен сырларыңызды гүл өстүрүүдө бөлүшө кетсеңиздер болот. Андыктан 0551 коду менен 370077 номуруна чалып, биз менен байланышкыла. Ананда болсо мен оюнду эсиңиздерге сала кетейин. Байчечекей гүлүнүн илимий аталышы кандай? Ананда канча түрү бар? Сиздер болсо чамдаңыздар дейле. Мен гүлдөр тууралуу маалымат даярдап келгем. Ошол маалыматтарды биздин жалпы замандаштарыбыз менен бөлүшө кетпесек болбойт. Негизи доктор, мен суроо бергим келип турат. Гүлдөргө кандай карайсың? Гүлдөргө анандай эле Түз карай албайсыңбы? Түз эле карайбыз, эми гүл деген бул жаңа көрсөтүүбүздүн башында айтып өттүкпү, бул деген гүл деген арулуктун, тазалыктын, бул назиктиктин белгиси. Гүлдөр бөлмөгө бир гана кооздук бербестен, алар ден соолуктун чың болушуна дагы өз пайдасын, өз таасирин тийгизет. Кандай жол менен тийгизет? Мисалы, кактус гүлү жөнүндө айтып кетели. Узун ийнелүүлөрдүн өзгөчө пайдалуу бул өсүмдүк абадагы микробторду өлтүрүп, бизди электромагниттик нурлануудан коргойт. Андыктан кактусту телевизордун жанында же болбосо компьютер көп колдонгон замандаштарыбызга эң бир сонун азык болот бул маалымат. Ошол кактус гүлүн компьютердин алдына коюп жүрүңүзчү, жүрсө, өстүрсө, бул эң сонун бир жакшы пайдасын тийгизет. Ошол компьютерде көп отурган замандаштарыбыздын алдынан кактус гүлүн көрүп калабыз да. Көрсө жөн жеринен эмес экен. Ананда болсо гүлдөрдү карап көрүп, дарыгер десең болот да. Баягы уң чыкпаган дарыгер, үнү чыкпаган. Ошон үчүн окумуштуулар айткан экен да, гүл бул уң чыкпаган дарыгер деп. Дарыгер, чындыгында алып караганда ошондой эле гүлдөр бул өзгөчөлүк да. Ананда болсо ар бир гүлдү айымдарга айгарардан мурун, белекке берерден мурун алардын мүнөзүн кандай десем, бул гүлдү кайсыл, мисалы, роза бериш керек деп айтып калат. Ак гүлдөр бул коштошуунун белгиси, сары гүл бул достуктун белгиси деп жаш чагыбыз, азыр деле жашпыз го, мектепте окуп жүргөн мезгилде ошондой маалыматтарды угуп жүргөнбүз. Ананда болсо өзгөчө сүйүктүүңүзгө жалгыз роза белек кылыңыз, бул төөлүк сүйүүнүн символун чагылдырып берет дейт да. Жана ошондой эле гүлдөрдүн дагы биз билбеген, замандаштарыбыз билбеген гүлдөр тууралуу дагы биз азын-аулак айтып өтөлү. Жакшы болот, анда маалыматты бере кетсек. Деги эле мен азыр билесиңби, Догдурбек? Мен гүлдөргө камтылган мүнөздөр тууралуу бөлүшкүм келип турат. Эң жакшы болот, келиңиздер. Жалпы замандаштарыбыз менен бөлүшүп кетели. Аял заты негизинен гүлдөрдү белекке алуун жакшы көрөт эмеспи? Деги эле ошол сүйүктүүңүз кайсыл гүлдү алганды самаган жакшы көргөн болсо, мына ошого карап сүйүктүүңүзгө мүнөздөмө берсеңиз болот экен. Андыктан мырзалар кулак кабыш кылыңыздар дейли. Роза гүлү, мындай гүлдү баалаган адам жакындарына мээримин аябайт. Ананда болсо турмушка реалдуу карап, бирок өзүн башкалардан өйдө алып жүрөт. Эркине бекем, максатына кандай жол менен болбосун жетүүгө аракет кылат. Ананда болсо тартипти, үйдөгү тазалыкты бекем сактайт. Ананда сүйүүнү баалап, көп көңүл бурууну талап кылат. Ана келиңиздер мырзалар, сиздер дагы өз сүйүктүүңүзгө аруу сезимиңизди арнай албай жүргөн болсоңуз, дароо бүгүн биздин көрсөтүүдөн кийин гүл базарга барыңыздар, дагы эң татынакай розаларды алып, сүйүктүүңүзгө белек кылып, аны бир жылмайтыңыз. Мен жылмайтыңыз деп бекеринен сөз айтпадым.
Түшүндүм, нарын. Анткени деги эле бул жашообуз жылмаюу менен кооз да. Жылмайып жүрсөк, деги эле жумуштарыбыздын баары мыкты болот, үйдөгү бактылуулугубуз дагы мына ошол жылмаюудан башталат. Андыктан сиздерди дагы эртең таңда жылмаюуга чакырып кетели, алдыда жылмайып кой түрмөгө. Роза гүлүм, тартып мени өзүңө, ай перидей көрүнөсүң көзүмө. Деги эле роза гүлдөр жөнүндө дагы аябай жагат. Анткени аял заты бир өзгөчө гүлдөр биздин жашообузда орду башкача. Башкача. Колумдагы гүл роза болбосо дагы бүгүн гүлдөр жөнүндө сүйлөшкөндөн кийин биздин гүлгө теңеген айымдарыбызга жана ошондой менин жанымда турган кесиптешиме колумдагы гүлдү белек кылгым келди. Рахмат, Тогдурбек. Аябай жыттуу экен. Замандаштарыбызга дагы бир жолу эскерте кетели. Биздин бүгүн көрсөтүүбүздүн алкагында кызыктуу оюндар бар. Оюндардын биринчи суроосун менин кесиптешим Маселе айым сиздерге узаткан. Дагы бир болсо кайталай кетем. Негизи эле бүгүнкү күнүбүздү биз гүлдөргө арнадык. Бакчада өстүрөсүздөрбү, бөлмө гүлдөрү биз менен байланышып, өстүрүү сырларын, деги эле жакшы көргөн гүлүңүздөрдүн аталыштары менен бөлүшө кетсеңиздер болот. Анан да мен суроону эсиңиздерге сала кетейин. Байчечекей гүлүнүн илимий аталышы кандай? Анан да болсо канча түрү бар? Эгерде кимде ким ушул суроого жооп тапкан болсо, бул приздерди, белектерди баарыңыздар көрдүңүздөр. Шоколадный дворик ишканасынан эң сонун деген таттуулар бир гана биздин Ош Бирим телеканалынын Таң нуру көрсөтүүсүнүн көрөрмандары үчүн. Андыктан сиздер жамдаңыздар дейли. Деги эле жакындарыңыздарга, бөбөктайларга ширин жашоо тартуулаңыздар дейли. Андыктан 0551 коду менен 370077 номуруна чалыңыздар дагы дароо биз менен байланышыңыздар. Анткени линия бош, сиздерге мүмкүнчүлүк чоң. Анан дагы бул гүлдөр тууралуу маалыматтар аябай эле көп. Биз бүгүн жалпылап сүйлөп атабыз. Гүлдү бул бакчада өстүргөн гүлдөр жөнүндө, үйдө өстүргөн гүлдөр жөнүндө, жана ошондой эле бири-бирине белек кылган гүлдөр жөнүндө. Жакшы болот, анда биз көрөрмандарга маалымат бөлүшө кетели. Гүлдүн өмүрүнүн узактыгы анын жарык көрүп, күн нурунан кубат алгандыгына байланыштуу. Гүл сөзсүз түрдө терезеде же жарыкка жакын атайын текчеде турушу керек деп гүл өстүрүүчүлөр биздин эжекелерибиз айтып кеткен. Демек, алып караганда гүлдөрдү терезенин түбүнө койгондо дагы күндүн нуру түшпөш керек. Бирок ал жарыктыкты жакшы көрөт. Андыктан жарык жерге коюу керек, э? Анан гүлдү мен угушума караганда өтө бийик жерге дагы койгон болбойт деп айтып калышат. Себеби анын баягы сабагы дейбизби, өсүп чыкканда бир аз кыйынчылык жагат экен. Андыктан пасыраак жерге коюшубуз керек. Негизи алып караганда гүлдөр дагы бир өзгөчөлүктөргө ээ. Ошол гүлдөрдүн ичинен өзгөчө көпчүлүгү жакшы көргөн гүлдөрү кооз болгон орхидея гүлү жөнүндө айта турган болсок, бул гүл өзүн ханышадай сезет. Андыктан гүл текчелерге койгондо сөзсүз түрдө гүлдөрдөн жогору коюш керек. Эгерде айрым гүлдөрдөн төмөнүрөөк туруп калган болсо, өзүн өтө жөнөкөй сезип кетет дагы, өспөй калышы мүмкүн. Бул да болсо ошол гүл сүйүүчүлөр, гүл өстүрүүчү айымдарга кеңеш болсун. Орхидея гүлүн сөзсүз түрдө бийиктикке койгонго аракет кылыңыздар. Анан да үйдө айымдарыбыз гүл өстүргөн мезгилде эң чоң тоскоолду бул жаш балдар деп эсептейбиз. Себеби мен дагы жаш кезде апам үйдөгүлөр гүл өстүргөндө мен барып сабагын жула калып, анан сонун гүл экен деп кармап неме кылганда үйдөгүлөр урушуп калчу. Колуңду тийгизбе, жакын жолобо депчи. Доктурбек, сен менин оюмча кичинекейиңде аябай шок балалыгын окшойсуң. Тентеге. Жигит болсоң шок бол деген кыргызда сөз бар. Шок болбосоң жок бол депти. Негизи алып караганда ошол гүл өстүрүүдө сөзсүз түрдө наристеден гүлдөрдү алыс кылуу абзел. Анткени айрым гүлдөрдүн жалбырактары, сабактары уулуу келет дагы. Жаш бала оозуна салып алган болсо, ууланып калуу коркунучу абдан чоң. Андыктан сөзсүз түрдө бөбөктайлардан гүлдү алысыраак улак кылууга аракет кылыңыздар. Ал эми биз болсо азыр бөбөктайларды экранга жакыныраак чакыра кетели. Биз сиздерди аябай жакшы көрөбүз, бөбөктайлар, сиздер муну билесиздер. Анан да болсо берүүбүздө сөзсүз түрдө сиздерге убакыт бөлөбүз, э? Биздин Ош Бирим телеканалынын Таң нуру көрсөтүүсүндө балдарга арналган дагы биздин түрмөгүбүз бар. Биздин кесиптешим айтып кетти. Мультфильм коюп бермекчибиз бүгүн балдарга, өзгөчө. Мультфильм дагы бир бала тарбиялоодо бир өзгөчө ролду ойнойт. Андыктан
жалпы бөбөктөр биздин жаш наристелер экранга жакын келиңиздер, сиздер үчүн кызыктуу Мультфильм. мультфильм. Биздин катарга жаңыдан кошулган көрөрмандарга дагы бир ирет кутман таң каалап кетели. Деги эле дасторкон үстүндө отурган болсоңуздар, жаткан даамыңыздар даамдуу болсун, бүгүнкү күнүңүздөр жагымдуу өтсүн дейли. Ал эми жумушка шашылып жаткан биздин агаларыбыз, эжелерибиз болсо жумуш күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн дейли. Биздин бөбөктөр үчүн эң сонун бери мультфильм болуп өттү. Негизи гүл дагы жаз мезгилинде гүлдөр жазды дагы жакшы көрөт экен. Көктөмдө, жазда көп гүлдөйт экен. Бирок 4 мезгилде дагы гүлдөгөн гүлдөр аябай эле көп. Негизинен алып караганда ар бир гүл өзүнүн мезгил менен гүлдөйт. Айрым гүлдөрүбүз жазда гүлдөгөн болсо, айрымдарыбыз мисалы кышта гүлдөйт. Мына ушундай сөз менен кийин бизде байланышта көрөрманыбыз бар экен. Кабыл алабыз. Келиңиз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менин атым Алтынай. Алтынай айым, Келиңиз, Алтынай. кутман таңыңыз менен. Маанайыңыз жакшыбы эрте таңда? Ооба, жакшы. Бизден менин кесиптешим жакшылыкка бир суроо узаткан. Ошол суроого сиз жооп тапкан болушуңуз керек, Ооба, аракеттенип көрөйүн. Эфирибизди башталышынан баштап эле көрүп аткан болсоңуз керек деген ойдомун. Анда мен суроону дагы бир ирет кайталай кетейинби же дароо жообун айтасызбы? Суроону дагы бир ирет кайталадыңыз. Биздин жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүүрөөк болуш үчүн, Байчечекей гүлүнүн илимий аталышы кандай? Анан да канча түрү бар? Байчечекей гүлүнүн илимий аталышы галантус деп аталат экен, ал латын тилинен алынган. Анын 3төн ашык түрү бар. Канчадан ашык түрү бар? 3 түрү бар мен билгенден. 3төн ашык түрү бар дейт. Жакшы жооп, жообуңуз кабыл алынды. Ал эми биз жыйынтыкты эфирдин аягында берели. Бизге байланышка чыкканыңыз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрсөтүүдөн алыстабай туруңуз, балким сиз жеңишке жетишип калышыңыз толук ыктымал. Биз азыр жеңүүчүнү белгилеген жокпуз. Деги эле замандаштарыбыз дагы чамдасаңыздар болот. Деги эле байчечекей гүлүнүн аталышы, илимий аталышы кандай? Анан да болсо канча түрү бар? Экранда көрүп турган номерлерге чалабыз дагы. Анан да болсо мыкты белектердин ээси болууга аракет кылабыз. О, анда көктөм эле, жаң эле жаз жамгырын төккөн эле, капкара карагаттай көзүң менен карадың кирпик какпай көпкөнөгө. Негизи эле жазында көктөмдө гүлдөр ачылат, жазында көктөмдө жакшынакай ырлар жазылат. Деги эле айтып коет эмеспи? Жаз бул көптөгөн жакшылыктардын башаты деп. Жазда сүйүү келет дейбиз. Жазда бакыт келет. Жазда деги эле жер жүзү кооздукка бөлүнөт. Жазда адамдардын гүлдөр ачылат. маанайлары көтөрүлөт. Ошол жерде жазда гүлдөр ачылат. Чындыгында бүгүн биз бүгүнкү эфирибизди гүлдөргө арнаганбыз. Деги эле сиздер деле бакчадабы, же болбосо бөлмө гүлдөрүнбү, аларды кандай карайсыздар? Аларда кам көрүү, көчүрүп отургузуу, анан да болсо өзгөчө жан дүйнөңүздөргө жакын ар дайым карап баалаган гүлдөрүңүздөрдү бизге түз эфирге чыгып бөлүшүп кетсеңиздер болот. Деги эле ошол өзүнүн сүйгөн гүлдөрү жөнүндө мыкты маалымат берген замандаштарыбызга дагы биз белек ыйгаралы деп турабыз. Андыктан чамдаңыздар. Ал эми ага чейин биз жагымдуу музыкалык чыгарманы жаңыртабыз. Биздин жалпы сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз үчүн Надира Сарыкова жеке узуртайт «Көктөм». Мынакей атактуу замандаштар, барыңыздарды маанайыңыздарды көтөрө турган Надира Сарыковадан «Көктөм» аттуу жагымдуу музыкалык композицияга барыбыз күбө болдук. Эртең мененки музыка бул адамдын маанайын көтөрүп, бир кечке күнүмдүк жашоодо шайдоот жүрүүгө бир эң жакшы бир өбөлгө түзөт деп айта аласыз. Менимче бүгүнкү күн Догдурбек ушул романтикалуу, өзгөчө бир сүйүүгө жакын адамдардын күнү болуп атат окшойт. Эмне дейсиз? Сыртта жамгыр, биздин үйүбүздө жылуулук, себеби биз сиздерге кызыктуу маалыматтарды берип жатпайбызбы? Деги эле ошол дагы бир ирет биздин көрөрмандарыбызга теманы эске сала кетели. Бүгүнкү күнүбүздү биз гүлдөргө багыштаганбыз. Андыктан өзүңүздөр өстүрүп жүргөн гүлдөрдү деги эле биз менен байланышып, жакшы көргөн жүрөгүңүзгө жакын гүлдү бизге кандай десем, өзгөчө укулуктуу, жеткиликтүү кылып айтып берсеңиздер, баяндап берсеңиздер, бизден мына ушундай сонун белектерге
ээси болуп калышыңыздар мүмкүн. Шоколадный дворик деген биздин ишкерлик ишкананын шириндиктери, таттууларына. Ал үчүн эмне кылыңыздар керек? Ал үчүн биздин экранда жазылган номерлерди терип, биз берген суроолорго так жана туура даана жооп берсеңиздер, биздин таттууларыбыз сиздер үчүн даяр. Биз бергенге дагы даярбыз. Андыктан сиздер жөн гана чамдаңыздар дейли. Анан дагы бүгүн гүл тууралуу биздин замандаштарыбызга кенен маалымат берип жатабыз. Азыр дагы бир гүл тууралуу Асел айым. Негизи жана мен роза гүлдөргө деги эле айымдардын мүнөзүн кайсыл гүлдү жакшы көрсө, мына ошонусуна карап билип алыңыздар деп мырзаларга кулак кабыш кылыңыздар деп суранып кетпедим эле жана көрөрмандардан. Андыктан мен роза гүлдөрдүн сырткары башка бир нече гүлдөрдү айта кетейин. Мына ошол гүлдөрдү жакшы көргөн айымдар кандай мүнөздөргө ээ болот экен? Деги эле орхидея жоогазын гүлүнөн баштайын. Жоогазын бул турмуштун кыйынчылыгына оңой сынбаган, энергия алуучу, бой көтөрүп жүргөн адам. Мен ага окшош экенмин да. Сен буга окшойсуң Догдурбек. Энергия алуу. Адамдар менен бат мамиле түзүп кеткен жагы бар, бирок бирөөлөргө оңой менен ишене бербейт экен. Андыктан анын анык планын, оюн билүү абдан кыйын экен. Абдан кыйын. Бирөөлөргө айтуудан ар дайым кооптонуп жүрөт экен. Анан да болсо табиатты өтө баалаган, сүйгөн адамдар. Бул жоогазын гүлүн сүйүүчүлөр. Анан орхидея гүлүнө келебиз. Бул гүлдү жактырган адамдардын мүнөзү аябай татаал, жөнөкөй жолдор менен багынткан, ийгиликтерге өзүн жеттим деп жана оңой жол менен жетип алышат го ийгиликке. Аны өзүн мен ийгиликке жеттим деп эсептешпейт. Анан да болсо кооз буюмдарды баалап, өзгөчө сулуулукка маани беришет, анан да аябай сонун кийинип жүрүшөт. Эң сонун экен, Эң сонун болот. Анан биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу жанагы биздин сурообузду кайталап өтөлү. Байчечекей гүлүнүн илимий аталышы кандай? Анан да болсо канча түрү бар? Дал ушул суроого жооп тапканга аракет кылыңыздар. Анан мен байчечекей тууралуу өзүм уккан уламышты дагы жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө бир айтып өтөйүн. Бир бул өзгөчө бир тарыхка дагы бай. Себеби байчечекей гүлүнүн аталышы да бул жөн жеринен байчечекей деп аталган эмес. Бир аябай бай адам болгон экен. Ал бай көптөн бери наристелүү болбой жүрүп, күндөрдүн биринде бир кызды болот экен. Анан ал кыздын атын Чечекей деп атап коет экен. Күндөрдүн биринде ошол Чечекей жалгыз кызы болсо, ал кызы да ооруп калат. Анан дары дармек издейт, таппайт, табып издейт, таппайт. Анан бир акылман жазда кардын астынан чыккан сары гүл абдан пайдалуу. Ошол гүлдү кайнатып, анан берсеңиз жакшы болот деп. Анан ошол гүл кыздын оорусун сакайтканда бай болсо, ошол гүлдү бай чечекей. Бай болгон үчүн бай деп, анан да болсо кыздын аты Чечекей болгон үчүн бай чечекей деп аталып калган. Атап калган. Бул эми уламыш. Деги эле сонун аталыш экен, мына ушул байчечекей гүлүнүн атынын жаралышы деле. Азыр болсо биз кезекте жарнама түрмөгүнө беребиз, анан соң кайра кезигебиз. Дагы бир ирет жамгырлуу күнүңүздөр менен десек да болот. Мына 8ге аз гана саналуу гана мүнөттөрүбүз, секундаларыбыз калды десек да болот. Биздин сүйүктүү Ош Перим телеканалынын сүйүктүү көрөрмандары, сиздер менен Таңдыруу программасы. Жамгыр төктү. Ошол күндөр кайра кетти. Жамгырды сагынгандар, жамгырды жакшы көргөндөр үчүн жаңы сиз айтып өткөндөй эң бир сонун романтикалуу күн болду десек жаңылышпайбыз. Деги эле жан дүйнөсү поэзияга жакындардын күнү болду десек дагы туура болот. Анан да билесиңби, негизи эле гүл өстүрүүдө өзгөчө бул гүл өстүрүү бир бизнестердин мындай алдыңкы сапашында турат десек да болот. Себеби гүлдү жөн гана үйдө өстүрүп, анын кооздугуна, анын сулуулугуна бөлөнбөстөн гүлдөн дагы бир чакан ишкерчилик менен алектенсе, бул үй бүлө үчүн эң сонун бир ишкерчилик болуп эсептелет. Негизи алып карагандачы, бизде байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Сөзүбүздү бөлүп туралы. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, кош келипсиз. Рахмат. Биз бүгүн гүлдөр чоң рахмат бирге болобуз. Силер менен күндө байланыштуу. Келиңиз жаңы мырза. Кош келипсиз. Биздин сурообуз сизге түшүнүктүү болгон болсо керек, Каттап койдум. Байчечекей гүлүнүн илимий аталышы кандай?
Ананда болсо канча түрү бар? Бачежеге бир эле түрү болсо керек деп ойлойм. Анан милимий түрү аталышы билбейм кандай экенин. Канча түрү бар дедиңиз? Бир эле түрү болсо керек, бир эле түрү бар деп ойлойм. Сиздин да жообуңуз кабыл алынды. Жаңыл мырза, деги эле өзүңүз гүлдөргө жакынсызбы? Ананда болсо өзгөчө кайсыл гүлдү өстүрөсүз? Мен өзүм негизи гүлдөргө жакынмын. Анан жана идиште өстүргөн гүлдөрдө жана көпөлөк деген гүл бар. Өтө назик. Аны экинчи чакага отурушта өтө кыйын, өтө эле назик болот да. Көпөлөк гүл деп коет, илимий аталышы кислица деп айтылат, Ананда айрымдарыбыз бакыт гүлү деп да атап келебиз. Көпөлөк гүлү деген гүлүбүздө. Доллар гүл бар. Доллар гүлүн өстүрөт экенбиз экөөбүз, Түрү деле көп. Доллар гүл баары болот. Биз аны айтып коебуз мындай жаман жанып чыктычы. Анан ошол топурак болсо деле чыгып кете берет да. Кечээ мен кичине бир 10 күн болуп калды. Үйгө ошо дөңгөлөктөргө роза гүлүн отургузуп келдим. Эң жакшы болот. Өзүм үйүмдө домда жашадык да, мен эч кандай гүл өстүрө албайм. Себеби мен былтыр кышта 2 гүл алып көрдүм. Аба жетпедиби же эмнегедир билбейм, өстүрө албай экөө тең солуп калды. негизи гүлдөр таза абаны анында болсо жарыктыкты жакшы көрөт эмеспи? Андыктан бир аз кыйналып калган ошол гүлдөрүбүз. Чоң рахмат. Гүлдөрүңүз тууралуу сонун маалымат берип өттүңүз. Сизге ыраазычылык билдиребиз, Жаңыл мырза. Дагы да болсо биздин берүүбүздү көрүп туруңуз. Биз сөзүбүздү бөлүп калдык. Гүл менен дагы бир чакан ишкерчилик менен алектенсе болот. Ошол ишкерчилик менен алектенген биздин замандаштарыбыз бар. Алардын бири Араван районундагы Октябрь айылындагы 6 балалуу үй бүлө бүгүнкү күндө гүл өстүрүп, гүлдү багып, аны базарга алып чыгып сатып, чакан бизнес кылат. Неге эле алып караганда гүлдөрдүн баасы ар кандай. Мисалы менин колумдогу кичинекей гүл деле, каланхоя деп аталат. Өзүң көрүп тургандай аябай кооз гүл болуп турат, Ананда болсо бул гүлдүн баасы 150-200 сом. Мына ушул кичинекей идиштеги турган гүл деле. Ананда гүлдү өстүрүү негизи өтө мээрим төгүп кароо менен өстүрсөк, башка жумуштарга караганда бир аз жеңил. Ананда болсо акча табуу жагы пайдалуу болуп жатпайбы? Деги эле сен айтып өткөн үй бүлө жөнүндө алдыдагы сюжеттен маалымат алалы. Андан кийин кайрадан жолугушабыз. Ардактуу замандаштар, биз көрсөтүүбүздө улантып жаткан кезибиз. Дал ушул мезгилде мен бул жерге жалгыз туруп калганда эле өзүңүздөргө белгилүү болуп калат. Биздин студиябызга сыйлуу мейманыбыз келип калганча ушул гүлдү кантип өстүрүү керек, кандай кароо керек, ушул тууралуу сиздерге кенен маалымат берүү үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Биздин сыйлуу коногубуз биолог, гүл өстүрүүчү Абдумомунова Буниса эжеке. Саламатсызбы эжеке, кош келипсиз. Саламатсызбы. Деги эле ошол жамгырлуу таңда маанайыңыз кандай? Жамгырлуу таңда абдан жакшы буюрса. Жамгыр деген арулуктун, тазалыктын белгиси, символу деп коет, ошондуктан маанайым жакшы. Деги эле бүгүнкү күнүбүздү биз мына гүлдөргө багыштадык да. Өзгөчө айымдардын жан дүйнөсүнө жакын гүлдөр. Ананда дүйнөдө бүгүн байчечекей күнүн белгилешүүдө. Андыктан байчечекей тууралуу бизге маалымат бере кетпейсизби? Байчечекей гүлү бул дагы жана жогору айтып кеткендей бул эң алгачкы чыккан гүл болгондуктан бул жаштыктын, тазалыктын, арулуктун символу деп башка гүлдөрдөн да өзгөчө статуска ээ деп айткым келет да. Анан ошол гүлдөрдүн ичинен сиз кайсыл гүлдү жакшы көрөсүз? Гүлдөрдүн ичинен баягы мен гүл өстүргөндү жакшы көргөн үчүн баягы энеге балдардын баары кандай болсо, мага гүлдөрдүн баары бирдей. Ал гүлдү жакшы көрөм, бул гүлдү жаман көрөм дебейм да, баардык гүлдөрдү жакшы көрөм. Анан сиз гүл өстүрүүчү катары, биолог катары биздин замандаштарыбызга үй шартында кандай гүлдөрдү өстүрүү керек, ушул тууралуу? Мен айткым келет, тиги гүл жакшы, бул гүл жаман дебестен, жок дегенде ар бир үйдө жок дегенде 2-3 гүл болуш керек. Гүл жаман, жакшы деп бөлүнбөйт. Ошол адамдын мүнөзү канчалык катаал болсо, ар бир гүл өстүргөн сайын баягы мүнөзүнүн жумшарып баргандыгы бул немеде тажрыйба жүзүндө, турмушта далилденген да. Ошондуктан жакшы гүл, жаман гүл дебестен мүмкүн болушунча
гүлдү үйдө өстүргөн жакшы. Бул экинчи жагынан азыр биздин турмушубузда бүт эле синтетикалык, пластикалык буюмдарды колдонуп атабыз, синтетикалык, пластикалык эшик терезелерди колдонуп атабыз. Ошонун баардыгы абага уулуу заттарды бөлүп чыгарат. Ошол уулуу заттарды биз канчалык эшик терезелерди ачканы менен ал учуп кетпейт. Ошол бөлмөнүн ичинде айланып жүрө берет. Ошонун алдын алуу жана ошонун зыянын кетирүүнүн бирден бир жолу ушул жашыл өсүмдүктөр. Ошондуктан үйдө канчалык жашыл өсүмдүк көп болсо, баягы синтетикалык буюмдардан чыккан уулуу заттар ошончолук сиңирилет. Мен азыр көрөрмандарга бир ирет кайрыла кетейин. Деги эле ошол гүл өстүрүүдө көчүрүү олтургузууда маселе жаралган болсо, суроолоруңуздар болгон болсо, биздин Буниса эжекебизге суроолоруңуздарды берип жооп алсаңыздар болот. Деги эле гүл өстүрүү ага кам көрүү, анан да болсо бир өзгөчөлүктөрү тууралуу маалыматты сөзсүз түрдө бересиз, э? Буюрса. Анан да болсо биз деги эле жашообузда гүлдүн орду кандай? Абаны тазалагандан сырткары Абаны тазалагандан сырткары адамдын жан дүйнөсүндө кубаныч тартуулайт. Бул биринчи жагы. Анан мына жасалма гүлдөрдү карагандан көрө тирүү, жандуу гүлдөрдү караганда адамдын маанайы өзүнөн өзү, адамдын өзүнө эрксизден маанайы көтөрүлөт да. Анан бизде көбүнчө жасалма гүлдөрдү үйгө коюп алабыз да, кооздук үчүн. А бирок ошол жасалма гүлдөр канчалык көп турган сайын адамдын жакшы энергиясын өзүнө сиңирип алып, кайра ага отдача бербейт дагы. Кайсы бир убакыттан кийин ошол жана синтетикалык буюмдар сыяктуу булар дагы бөлмөгө уулуу заттарды бөлүп чыгарат. Ошондуктан эгерде жасалма гүлдү жакшы көрсөңүз, аны жана сөзсүз түрдө жандуу гүлдү коюп койгуңуз туура. анан да болсо Баягы укканыбыз бар да, эжеке, эки гүлдү коюп, эки идишке салып, анан бирисин сен жакшысың, сен жамансың деп окуучулар анализ жүргүзгөн го. Ошого кандай карайсыз? Туура. Бул гүлдөр дагы жандуу организм. Булардын дагы ар бир адамдын мүнөзү ар кандай болгон сыяктуу эле гүлдөрдүн дагы өзүнө жараша мүнөзү болот. Мисалы үчүн айталы, жанагы айхризон деген өсүмдүк бар. Алаказия өсүмдүктөрү, алар жалгыз турганды жакшы көрөт, анан кийин башка гүлдөрдөн жогору турганды жакшы көрөт да. Эгерде мындай жапыз гүлдөрдүн же өзүнөн бийик турган гүлдөрдүн жанына койсоң, алар жүдөп, өзүн жаман сезет дагы, канча бир убакыттан кийин куурап калууга алып келет да. Ошондуктан ошо айхризон, алаказияларды жалгыз коюп же бөтөнчө коюп, анан аларды кечке эле сен жакшысың деп мындай кечке уход кылганды жакшы көрбөйт. Тескерисинче көрмөксөн болуп, только уход кылып койгонду жакшы көрөт да. соо коюп, э? Ал эми мына каланхояга окшогон гүлдөр, буларды тынымсыз карап, мынтип суктанып турганда, булар ага өтөр өзүн жакшы сезип, бажырайып ачылып турат. Кооздугун көрсөтө берет, э? Негизи ошол айтып калдыңыз, мамилени жакшы көрөт депчи. Анан гүлдөргө мисалы ошол окумуштуулар эки гүлдү коюп бирөөсүн мактаганда, экинчиси солуп калат. Айрым маалыматтар боюнча гүл үйгө ошол гүл өстүрүлгөн бөлмөдө уруш жаңжал көбүрөөк болсо, гүлдөр солуп калат деп айтылат да. Туура. Анан да болсо кайсыл гүлдөр айрыкча Ошол тууралуу дагы кененирээк. Уруш жаңжал көп болгондо айрыкча жанагы назик гүлдөр деп коебуз. Терс энергияны көтөрө албаган гүлдөрдү мен жогоруда айтып кеткендей, гүлдөр да адам сыяктуу назик гүлдөр, анан кийин туруктуу гүлдөр болуп бөлүнүшөт да. Кээ бир гүлдөр өтө назик болгондуктан айрыкча жанагындай асылма гүлдөр, булар туруктуу келишет. Биз жана чырмок гүлдөрдү үйгө өстүрбөйбүз, бирок алар абдан туруктуу келет дагы. Үйдөгү атмосфераны жайгаштырганга жакшы жардам берет. Ал эми жанагы бальзаминге окшогон гүлдөр, булар көңүлү назик келет дагы. Уруш жаңжал көп болсо, булар соолуп калат. Туура эле. Себебинде баягы уруш жаңжал көп болгондо үйдөгү атмосфера баягы энергетика, терс энергетика эметет да. Демек, айрым замандаштарыбыз айтып, мен үйүмдө гүл өстүрүүгө аябай аракет кылам, бирок өспөй калат, солуп калат деген мына ошонун себеп болушу мүмкүн, э? Ооба, баягы гүлгө жетиштүү көңүл бөлбөгөн, жетиштүү жылуу мамиле болбогон үчүн. Кээ бир адамдар китептеги боюнча, эреже боюнча баардыгын жакшы караса деле гүлдөр өспөй тура берет. Өлбөйт, бирок өспөй тура берет. Ал эми айрымдары жөн эле мындай чырпык сайып койсо деле жакшы өсүп кетет. Муну мен көбүнчө адамдын ички дүйнөсүнө байланыштуу деп айтам да. Адамдын ички аурасы канчалык жакшы болсо, гүл дагы ошону сезет,
мисалы үчүн сен экөөбүз сүйлөшүп отурганда сенин аураң жакшы болсо мен өзүмдү жакшы сезем да, ошол сыяктуу эле гүлдөр дагы адамдын жан дүйнөсү канчалык жакшы болсо ошол үйдө гүл жакшы өсөт. Анан дагы биздин жалпы теле көрүүчүлөрүбүзгө эскерте кетели. Эгер сиздерге баягы гүл өстүрүүдө кыйынчылыктар болсо, же болбосо сиздерди кызыктырган суроолор болсо, биздин коногубузга экрандагы номерлерди терип байланышсаңыздар болот. Анан кийинки суроону узаталы. Биз жаңы кесиптешим экөөбүз сөз кылып аттык, баягы мезгилдерге жараша дагы гүлдөгөн гүлдөр бар. Мисалы кышында, жазында, ушул тууралуу дагы айтып берсеңиз. Гүлдөр дагы ушул мезгилине жараша гүлдөгөн себепти зигокактус өсүмдүгүн көбүнчө элдерде элдин арасында декабрист деп айтышат. Себеби дегенде ошол декабрда гүлдөгөн үчүн декабрист. Ал эми жана рождественский елка деп коет, жанагындай жаңы жыл гүлү. Ал дагы ошол жаңы жылдын алдында гүлдөгөн үчүн ошол сезондук гүлдөгөн гүлдөр бар. Ар бир гүлдүн өзүнүн өзгөчөлүгүнө жараша ар бир сезондо гүлдөйт. Анан да ошол гүлдөөсүнө карап отургузууда гүлдөгөн гүлдөп гүлүн ачып турган гүлдөрдү отургузууга болобу. Анан да азыр биз гүл отургузууга кеч калып калган жокпузбу? Жок. Мезгилдери кандай болот? Мезгилдери өзү гүлдү көчүрүп отургузганда эрте жаз анан кеч күздө отургузган талапка ылайык. Анан кийин өзүңүз айтып өткөндөй гүлдөп жаткан гүлдү көчүрүп отургузган талапка ылайыксыз. Себеби дегенде гүлдөп жаткан убакта ошол гүлдүн организминде физиологиялык процесстер күчтүү жүрөт да, ал убакта көчүрүп отургузганда жабыркап ооруп калышы мүмкүн, айрым учурларда өлүмгө учурашы мүмкүн да. Ошондуктан көбүнчө тыныгуу абалында эрте жазда анан кеч күздө отургузат. Жок, мынчеке азыр бизде көрөрмөнүбүз бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, Саламатсызбы жеке? саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Алгач аты жөнүңүздү тааныштырып, кайсы жерден байланышка чыктыңыз? Жана биздин коногубузга сурооңузду узатсаңыз болот. Мен Карман айынан чыктым, атым Гүлжан. Келиңиз, сурооңузду. Саламатсызбы эже, мен сизге суроо берейин дегем. Саламатсызбы? Мен аябай гүлдү жакшы көрөм. Мен үйүмө гүлдү кала гүл сирбүнө кесип алып, бул каланы өстүрбөс, бул мындай ниети жаман, жогот бул гүлүңө деди да. А мен жоготкум келбейт, бул гүл да эми кандай эле ниети жаман болсун гүлдөр деп койду. Салып жүрөм. Өстүрүп жүрөм. Ошол сурооңузга жооп берип койсоңуз. Рахмат эже. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сурооңузга. Каала гүлдүн ниети жаман дегенге мен кошулбайм. Деги эле гүлдүн ниети жаман дегенге мен такыр кошулбайм. Каала гүлдү эгер билсеңиз, элдерден угуп жүрсөңүздөр, үйлөнүү тойлоруна белек кылышат. Эмне себептен? Ошо ак ниетин билдиргенге, ак тилден жакшы каалоону билдирген үчүн ошо үйлөнүү тойлоруна белек кылат. Каала эч качан зыян эмес, тескерисинче кааланын жалбырактары чоң болгондуктан ошо бөлмөдөгү зыяндуу заттарды көбүрөөк сиңирет, анан кийин бөлмөгө нымдуулукту берип турат. Бул кааланы жоготпостон тескерисинче көбөйтүшкө аракет кылыш керек. Демек алып караганда жалбырагы чоң гүлдөр көбүрөөк таза аба бөлүп чыгарат, Ооба. Анан да болсо идиштерге отургузуу боюнча да алып караганда көбүнчө ошол фарфор идиштерин көп колдонушат, керамиканы көп колдонушат. Ал эми бизде өзгөчө каучук идиштерге басым жасайбыз да. Ал эми сиздин көз карашыңыз кандай? Азыр бизде байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алып коелу, андан соң Кийин майгыбызды суроого улантабыз. жооп алабыз. Саламатсызбы? Алло. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен дагы үйдө отурам, аэропорттон. Өзүм атым Темиркан. Мен да гүлдү аябай жакшы көрөм. Фиалкадан бир 10-15 түрдү өстүрүп аттым эле, тактыр эле бирөө эле гүлдөп калгандары гүлдөбөй атат да. Жанагы немеден жанагы эмне жемишти атайын неме кылсам да гүлдөбөй атат, жанагы дарыласам дагы гүлдөбөй атат. Ошону эмне кылсам болот экен? Өз жалбырактары чоң болуп кетти. Азыктандыруучу жана заттардан берсем деле гүлдөбөй атат да.
Чоң рахмат бизге Ыраазычылык байланышка чыккан билдиребиз. үчүн ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз. Сурооңузга рахмат. Бул фиалканын өзгөчөлүгү, башка гүлдөрдүн өзгөчөлүгү. Жалбырактары чоң болуп гүлдөп аткан болсо, сиз ошол Темиркан деди. Сиз ошол азотту көп берип койгонсуз да. Бул фиалкалардын башка гүлдөрдүн өзгөчөлүгү азот бергенде эч качан гүлдөбөйт. Только жалбырактары чоңоюп кетет дагы, семирип кетет дагы. Биз жөнөкөй тил менен айтканда анан кийин гүлдөбөй коет. Экинчи жагы бул фиалка гүлдөрү идиштери өтө кенен болгондо жактырбайт. Тары идиште анан кийин азык сааты өтө анчайын жетишсиз болгон топуракта жакшы гүлдөйт. Анан бир жагы, экинчи жагы гүлдү ашыкча сугарып койгон учурда дагы гүлдөбөй коет. Ошондуктан ошо фиалка гүлүн неметкенде сугарганда түбүндөгү идишке сууну куюп, ошол түбүндөгү идиште суу алганга ыңгайлаштырыш керек. Ошондуктан дагы гүлдөбөй аткан болушу мүмкүн да. Анан да биз жогоруда берип өткөн идиштерге олтургузуу боюнча көбүнчө кайсыл идиштерге олтургузуу туура? Идиштерди өзү керамика идиштери, ылайдан жасалган чопо идиштер, анан кийин пластмасса идиштер болот да. Булардын ичинен эң оптималдуусу, эң жакшы идиш болуп, бул ошо чоподон жасалган идиш болот. Себеби дегенде чоподон жасалган идиште биринчиден ысыкты, муздакты тез өткөрбөйт, белгилүү температурада бир калта кармап турат. Экинчиден аба өткөрүмдүүлүгү жакшы болот. Бирок мунун экинчи баягы терс бизге жакпаган жагы чопо идиштердин тез сынып калышы, оор болушу, анан кийин ал жерде жанагындай орусча айтканда отложение деп коет, жанагындай накиптердин топтолуп калышынан, ошондуктан да жаман жакшы көрүшпөйт да. Ал эми пластмасса идиштерин себептен жакшы көрөбүз. Булар биринчиден транспорттогу ыңгайлуу, 100 неме идишти эле кармап келе бересиң. Экинчиден арзан, анан кийин колдонууга ыңгайлуу болгондуктан Ошонун үчүн. Демек, керамикага деле, чопо идишке деле, каучукка деле олтургузса боло берет. Только ошол баягы аба кирип туруусун карап коюш эметиш керек да, шартташ керек. Азыр бизде байланыш бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламат. Сиз түз эфирдесиз, келиңиз, сурооңузду узасаңыз болот. Рахмат. Мынау доллар гүл бар дейт. Ошо доллар гүлдү сатып алып келип үйгө койсоң, чындап эле байып кетесиң деген. Башка сурооңуз жок, Жок. Чоң рахмат, билдиребиз. Чындыгында ушундай ойлор айтылып келет, баягы кызыктуу ойлорчу. Байып кетет. Бул деген адамдын ниетине жараша. Мен байып кетем деп жакшы ниет кылса байыйт да. Доллар болбосо эле мына каланкоен алып келип деле мен байып кетем десе байып кетет. Адам ниетин оңдош керек. Анан мен ойлойм дешик, ал доллар гүлүн алып келип туруп, анан мен байып кетем деп үйдө жата бергенден деле баягы жыйынтык чыкпайт да. Ниетти түзөш керек, анан иштеп баштайт. аракет кылыш керек, Аракет кылат да. Анан ошол доллар дарагы боюнча да, негизинен алып караганда, доллар дарагы өспөй бараткан учурда түйүнү биз колдонуучу ошол тыйындарды салып коюшубуз керек деп айтылат да, монеталар. Бул дагы ишенич. Ошол менен жакшы өсүп кетет дейт. Демек, бул ишеничке карайт, Сен ошол канчалык ушу доллар гүлүм өсүп кетет деп тыйынды салып жакшы караган сен жакшы энергияң өтүп атат да. Мүмкүн сен ошону неметкен доллар тыйынды салганча жакшы уход кылып атасың, анан жакшы өсүш мүмкүн, туура эле. Чоңрахмат Дагы азыр. бизде көрөрманыбыз бар байланышта, кабыл алабыз. Алло. Саламатсызбы, жеке кош келипсиз? Саламаттар, мен майда суроо берейин дедим эле. Эң жакшы болот, келиңиз. Мен да аябай гүлдөрдү жакшы көрөм. Базарга түшкөн сайын гүлдөрдү саткан жерден гүлдөрдү алам, бирок көп болсо бир ай жашайт да, анан өлүп калат десең, баягы гүлдүн чөбүн алмаштырайын деп башталайын десең, ичинде кандайдыр бир тоголок акка окшогон нерселер чыгып калат да. Базардагы мүстөм өстүрө албадым да, мен ошону кантип алгандан кийин кантип өзгөртүрсө болот, кантип өстүрсөм болот. Демек, олтургузуу боюнча ыраазычылык билдиребиз. Базардан сатып алган гүлдөр куурап калган бул закон ченемдүү көрүнүш. Себеби дегенде ошол сатыкка чыгарган биз айрыкча ошо сатып алганда кооздугуна карап көбүнчө Кытайдан келген гүлдөр сатып алабыз. Ошо сатыкка коюла турган гүлдөр күчтөлүп, дары берилип,
убактысынан эрте гүлдөтүп, анан кийин бизге сатып берет. Чындыгында ошол гүлдүн ичиндеги өзүнүн ресурсу жоголуп атпайбы? Аны күчтөп дары менен семиртип берип койду. А белгилүү убакыттан кийин айтып атат, ашып кетсе 1 ай. 1 айдан кийин өзүнүн дары да түгөнөт, өзүнүн ичиндеги ресурсу да жок, анан кийин гүл естественно өлөт. Ошондуктан сатып алганда жергиликтүү гүлдөр сатып алыш керек, анда өлбөйт. Рахмат. Азыр бизде жарнамалык тунуу бар. Андан кийин кайрадан биз маегибизди улантабыз. Биз көрсөтүүбүздү алдыга карай жылдырабыз. Бүгүн бизде конокто биолог, гүл өстүрүүчү Абдымомунова Гүлнуз эжекебиз конокто. Дал ошол мезгилде биздин замандаштарыбыздан чалуу берип калган, кабыл алабыз. Келиңиз, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, тааныша кетели. Мен атым Кытайым. Кытайым, кош келиңиз. Мен суроо берейин дедим эле. Келиңиз. Бизге үйгө Азалия Силимот деген бир гүл алып келишкен экен. Аны кантип багабыз деген суроо берейин дедим эле. Аны базардан сурасак, сиз биринчи сатып алың, анан кийин айтабыз деп тамашалашып атпайбы? Болду, дагы суроңуз барбы, жок, Кытайым? Жок, рахмат. Чоң рахмат. Билдиребиз. Деги эле Азалия гүлүн сатып алып, өзгөчө роза гүл болуп кеткен коос гүлдө. Бул Азалия дагы бул жана мен айткан өзүн жогору койгон гүлдөрдүн катарында. Азалиянын дагы кароонун өзгөчөлүгү бул башка гүлдөрдөн огулагыраак туруш керек, же бийигирээк туруш керек дагы. Анан Азалияны сугарганда дагы тез-тезден жалбырактарын эметип чачыратып туруш керек. Анан кийин маал-маалы менен кычкылдуу суу менен сугарыш керек. Себеби дегенде бул эгерде топурагы кычкылдуулугу жоголуп кетсе, бул куурук алып келет. Ошондуктан дагы Азалияны лимон кислотасы кошулган суу менен, бирок жылуу суу менен, өтө жылуу эмес, жылымык суу менен сугарып туруу сунушталат. Мисалы, жумасына канча жолу сунушталат ошол лимондун ширеси тамчылатылган суу менен? 2 жумада бир. 2 жумада бир жолу. Өтө кычкылдуу болсо да болбойт. Анда жогоруда бизде көрөрманыбыз байланышка чыгып ошол доллар дарагын көчүрүү отургузуу боюнча да айтпады, Анан бир замандашыбыз чыгып, түйүнүн ак нерселер чыгып калат деди. Анан биз көбүнчө караганда гүлдүн түйүнүн таштар чыгып калат. Ооба. Таштар эмне үчүн салынат? Анан да болсо, жакшы отургузуу үчүн топурак кандай болуш керек? Жакшы отургузуу үчүн топурак жакшы асылдандырган болуш керек. Бизде магазиндерде сатат, дүкөндөрдө сатат, анан кийин андан башка дагы Тоолуу аймактардан алып келген кара топурактуу, асыл топуракты колдонсо болот. Сиз айткан жана карапан түйүнөн таш чыкты дегениңиз, ал ташты же карапан сыныктарын атайлап коюп коюшат. Себеби дегенде, эгерде ошол таштарды салбай топурактын өзүн салып койгон болсо, топурак ныкталып, аба өткөрүмдүүлүгү жана нымдуулук өткөрүмдүүлүгү жоголот дагы, гүлдүн тамырлары ширүүгө алып келет. Ошондуктан дагы атайын аба өткөрүмдүүлүгү, нымдуулукту өткөрүмдүүлүктү жогорулатыш үчүн ташты, керамзиттин сыныктарын, карапаланын сыныктарын коюшат. Анан да болсо көбүнчө гүлдөргө ошол кальций жетишпейт деп айтышат да. Адамдын организмине кальций жетишпеген сыяктуу эле гүлдөргө да жетишпей калат дейт. Ал эми кайсыл жерден алат азык зат, кайсыл азык заттан алат гүл? Азык заттарды адам сыяктуу эле гүлдөрдө дагы кальций, калий, магний болгон макро элементтердин баары жетишпеген учурда гүлдөр дагы адам сыяктуу эле ооруга жалыгышат, айрым учурларда өлүмгө алып келишет. Ошондуктан дагы комплекстүү атайын жер семирткичтер бар, атайын гүлдөр үчүн азыктандыруучу, ошолордон салып туруу керек. Бирок өтө ашча салган убакта дагы гүлгө зыян болот. Өзүнүн ченеми менен ашып кетсе 1 айда бир жолу, болбосо 2-3 айда бир жолу салуу керек. Салганда дагы ошол гүл өсүп турган карапанын көлөмүнө жараша болот. Анан азыр бизде көрүп жаткан жалпы көбүн эсе айымдар баягы гүлдү кантип өстүрүш керек деп карап отурат. Анан мырзалар дагы карап отурат да. Баягы ар бир гүлгө өзүнчө бир мүнөздөмө берип келет. Роза гүлү мондай, бул гүл мондай деп. Анан мен сизге бир өзгөчө бир суроо берейин деп атам. Негизи эле мырзалар айымдарга кандай гүлдү баягы белекке бергени оң? Мырзалар тикенекти деле чын көңүлү менен берген оң.
Кандай гүл болбосун чын Кандай гүл дилинен болбосун. Сиз айтайын дегеним багыл ак гүл берсе ана коштошуунун белгиси деп да айтып сары алгандар. гүл достуктун белгиси деп Ал эми элдин арасында Ар кандай айтылган кептер, бирок айтканымдай тикенектүүлүк чын көңүл менен берсең ал жакшы. анан да сонун жооп болсо болду. менде дагы бир суроо жаралып калды. Деги эле ошол Голландия өзгөчө гүлдөрү менен атактуу. Голландия сыяктуу Кыргызстанда дагы гүлдөрдүн талааларын ачып, Кыргызстаныбызды гүлдүү Кыргызстан кылууга сиздин көз карашыңыз кандай? Деги эле ошондой кылсак болобу? Болот, эмне болбойт. Ал үчүн адамда каалоо болуш керек. Бизде мына шаардык, Ош шаардык жашылдандыруу ишканасынын жетекчилиги жакшы иштеп атат. Байкасаңар, ар жерлерде ошо Голландиядан алып келген, өздөрү өстүргөн жакшы гүлдөрдү бажырайтып ал жерге коюп атышат. Бирок ошо элибиздин дагы аң сезими ошого шайкеш келиш керек. Ал байкуштар атай эмгек кылып өстүрсө, аны тебелеп үзгөн учурлар да кездешип атат. Ошол шаарды жашылдандыруу ишканасында быйыл студенттерди алып барып көрдүк. 7 теплица курушуптур. Атай гүлдөрдү өстүргөн үчүн. Ичине кирсең өзүнчө бир сонун дүйнө да. Эми ошол элдин аң сезими өзгөрүш керек, анан кийин өзүбүздө умтулуу болсо, эмнеге болбойт? Голландиядай бизде дагы сонун гүл талааларды кылсак болот. Болбойт. Деги эле биздин эфирге бөлүнгөн сапарыбыздагы карып бараткан учуру деги эле конок менен маекке бөлүнгөн бөлүгү. Сизге эркин микрофон берели, көрөрмандарга кайрылып, өзүңүздүн ой пикир сунуштарыңызды айта кетсеңиз болот. Көрөрмандарга эми жакшылыктарды каалайм, жакшылыктарда гүлдөрдү өстүргөндү каалайм. Тынччылык каалайм ушул. Чоң рахмат эжеке, бизден коттуу студиябызга келип эң бир сонун гүл тууралуу жакшы маалыматтарды биздин элибизге, жалпы биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө тең бөлүшүп өттүңүз. Сизге чоң ыраазычылык беребиз, ар дайым үй бүлөңүз менен аман болуңуз дейли. Биздин эшигибиз ачык, дагы келип туруңуз, биз менен Рахмат, жаңылыктар менен бөлүшүп, сонун ой кеңештериңиз менен бөлүшүп жүрө бериңиз. Эсиңиздерге сала кете турган болсок, ардактуу көрөрмандар, бүгүн бизде конокто биолог Буниса Абдымомун эжекебиз болуп өттү. Ал эми Ош Перим телеканалынын Таң нуру программасы алга карай уланат. Деги эле биздин экинчи коногубуз дагы келип калган учуру. Тааныштыра кете турган болсок, же доктор сен өзүң тааныштырган даярданып турасың бе? Даярданып турам. Эжекебиз музыка айдыңына көптөн бери аралашып жүргөн, музыкалык факультетти бүтүргөн, деги эле музыканын сырларын эң мыкты өздөштүргөн Нагима Кутубаева эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келипсиз биздин Деги эле. студиябызга. Маанайыңыз кандай? Эң сонун маанай. Анан да болсо Эжекебиз жама аябай кыска жооп берет. бир суроо. Деги эле бүгүнкү эфирибизде биз гүлдөргө арнадык да, гүлдөр күнү деп. Анан жана Докторбекке гүлдөргө кандай карайсың деп суроо берсем, мен мондой карайм деп жооп берди. Сиз кандай карайсыз гүлдөргө? Гүлдөргө албетте деңиз эле бул айымдар албетте гүлдөргө жакын, айымдарды гүлгө теңейт. Жаз майрамда дагы буюрса биз гүлдөй болуп ачылып, чачылып дегендей албетте гүлгө көз карашым абдан жакшы. Ачылып, чачылып. Гүлдөй болуп жадырап. Деги эле үй шартында бөлмө гүлдөрдүн кайсыл гүлдөрдү өстүрөсүз? Негизи үй шартында болгон гүлдөрдү эле өстүрөм. Негизи чынын ачыгын айтыш керек. Мен муну гүлдөрдүн баардык аттарын жакшы биле бербейм. Бирок кайсы учурда каерге барбайын, жакшы гүлдөр көзүмө көрүнсө, албетте алып келип үйгө өстүрүшкө аракет кылам. Үйдө да, бөлмөбүздө толтура гүлдөр бар. Гүлдөрдүн өзгөчө эмнесине маани бересиз? Алардын кооздугуна, кооздугуна, гүлдөрүн ачканына, көбүнчө гүл ачканына маани берем ар биринин. Эжекебиз айтты азырча, ачыгын эле айтыш керек, чынын эле айтыш керек десем мен такыр гүл өстүрбөйм деп айтканда калдык деп ойлоп калыпмын. Эң жакшы музыкага качандан бери аралашып калдыңыз жана эң алгач сурооңузду да алсак, кайсы жердин эжекебиз периси болду экен, кайсы жерден чыккан айым болду экен музыкант айым? Мен Ош областына караштуу Алай районунун Будалга айылынан боломун. Негизи мен музыкага төрөлгөнү менен аралаштым десем жаңылышпайм. Анткени биздин атам чоң комузчу болгон, Алай районуна таанымал. Атам көз өтүп кетти. Атам көз өтүп кеткенине карабастан биз ошо атамдын артынан жолун улап, өнөрүн таштабастан ойноп келе жатабыз. Негизи мен айтып кетишим керек, бир эле гитарада эмес, комузду 6 жашыман ойнодум. Комузда кеңири кол ойнотуп ырдай алам. Ал эми гитараны ошол Ош мамлекеттик университетине 2007-жылы тапшырдым. Ошондо негизи гитарага кызыкканыма байланыштуу гитараны аябай жакшы өздөштүрүп алдым. Кошумча пианинаны ойнойм. Буюрса жакшы эле
жакшы инструмент. Анда келиңиз биз Чу дегенде анда жагымдуу урга кезек берелик эстешимде. гитарада кол ойнотуп жагымдуу үнү менен биздин көрөрмандардын уйкусун жаза салыңызчы. Анда эмесе мен азыр ошол деги жаз майрамы айымдардын майрамы болот эмеспи? Андыктан биринчи ырыбызды эртең менен биздин эне 5 эненин тамыр алдына дейт. Анда мен энелерге арнап энекем деген чыгарманы бүткүл көрөрмандарга арнап берейин. Чыдып, баракелдейле. Келиңиз. Эмгегиңдик зор тодой, меримиң төгүп койгондой, учурган канаттарыбыз көкөлүп учуп барабыз. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Бой жеттик биз да чоңойдук, бала чак өттү ойгондук. Разыбыз сага энеке, төгүлсүн дайым береке. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Кол чабалар. Экран артында отурган биздин замандаштарыбыз да кол чаптуу болуш керек. Деги эле энекелерибиз ар дайым бактыбызга бар болсун. Анан да болсо кезектеги суроону узата кетейин. Деги эле сиз үчүн музыка эмне? Деги эле музыка мен үчүн менин экинчи жашоом десем болот. Сен дагы өзүңүз айткандай ачыгын эле айтайын деп. Биринчи жашоого жаралдык. Бул жаралуу жашоо, ал эми экинчи жашоо бул музыка, анткени музыка кесипти тандагандан байланыштуу. Деги эле музыкасыз жашоону элестете албайм. Билбейм, мен башка кесип болгондо кандай болот деле айта албайм. Мен үчүн музыка бул экинчи жашоо. Анан бизде өзүнчө кыргыз элибизде мондай кеп бар пакыл. Кыздардын музыкага болсо же ал артист деп башкача кабыл алат да. Анан жаңы кечтешим сурап атпайм, мага гүлгө кандай карайсың, мындай карайм. Анан айымдардын ырчы болушуна же болбосо музыкант болушуна сиз кандай карайсыз? Ондай карабайсызбы? Жок, негизи көз карашым жакшы эле. Ал адамдын өзүнөн, кайсы жерде кандай болот, кайсы жерде болбосун, адамдын өзүнөн ал кандай жашоодо жашаш керек. Ал эми мен деле мындай музыкантмын десем, көбү сен анда артист турбайсыңбы дейт да. Мен негизинен артист эмесмин. Мен музыка Мен мугалим. музыка мугалиммин деп эсептейм көпчүлүк учурда өзүмдү. Ал эми бул ырда, бул өзүмдүн мындай хоббим десем болот. Ырдап өзүмдүн нарагыман талантым бул, бирок өзүмдү мен мугалим деп эсептейм. Чоң рахмат. Азыр сизге биздин замандаштарыбыз дароо гитара менен ырдап атканыңызды көрүп, кызыктуу суроолорду узатканы байланыштырып келип калыпты, биз кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Таанышабыз келиңиз. Алейкум салам. Алгач аты жөнүңүздү тааныштырып, андан кийин сурооңузду узатсаңыз болот. Сиз түз эфирдесиз. Бериңиз. Узата берсеңиз Келиңиз. болот. Суроону. Урматтуу көрөрман, сиз түз байланыштасыз, андыктан батыраак сурооңузду узатсаңыз болот. Алло, одакты? Биз сизди угуп жатабыз, сиз түз байланыштасыз. Ардактуу Чоң рахмат. замандаш. Негедир байланыш начар, кайрадан байланышка чыкканга аракет кылыңыз. Биз маегибизди улантып берели. Деги эле өзүмө музыка Жаңы мугалими жооп- катары. Музыка мугалими катары.
Учурда мен музыка мугалим катары болуп иштеп калганыма өкүнбөйм. Анткени баягы устаттан шакирт калат деген сыяктуу өзүмдүн окуучуларымды гитарага үйрөтүп алдым десем жаңылышпайм. Ошого негедир мен ойлойм, музыка мугалими болуп иштей албайм дечүмүн, бирок иштесе болот экен. Үйрөнө турган таланттар көп экен, окуучулардын арасынан чыгат экен. Буюрса артыман ойноп келген шакирттерим көбөйүп барат. Анан жана эфир сыртынан сиз мен көп жерде иштегенге аракет кылам дедиңиз да, 1 эмес 3 жерде иштейм депчи. Анан да ошол сиз үчүн мындай ийгиликке жетиш үчүн аракетпи? Же болбосо Жоксу 3 жерге кантип үлгүрөсүз? Албетте аракет, биринчиден аракет керек. Убакытты бөлүштүргөнбүз. Негизи биз музыка мугалими бир жерде эле отуруп иштегенге болбойт. Себеби айлык аз. Айлык аз бизде мугалимдерде, ошон үчүн бир жерде отуруп иштесең эч нерсеге жетишпейсиң. Аракет кылып, 3 жерде иштегенге аракет кылабыз. Албетте биринчиден аракет, ийгиликке жетиш үчүн 99% аракет. Аракет. Бизде дагы бир көрүүчүбүз байланышка чыгып калган. Алабыз. Саламатсызбы? Ардактуу замандаш, сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сиз түз эфирдесиз, андыктан. Сурооңузду бат-баттан узатсаңыз. Менин конокко суроом бар болчу. Эң жакшы болот келиң. Гитарадан бүгүн менин сурагым экен, бүгүн менин жолдошумдун туулган күнү болчу. Ошону туктап, атым Мирлан, гитарада ырдап берсин деген болчу. Эсиге рахмат, жооп иштемей жүрүп. Чоң рахмат эжеке байланышка Сизге да чыкканыңыз. ыраазычылык билдиребиз. Рахмат чоң. Негизи алып Албетте ырдап караганда, беребиз. ошол Мирлан мырзанын өздүк майрамы менен бизди чын жүрөктөн куттуктап кетели. Ал эми сизден жагымдуу музыкалык чыгарма болсун. Мен дагы ошо Жагымдуу ырлардан аткарып бериңизчи. азыр негизи мен гитараны колго алганда эле көбүнчөсү ырларына кетет да. Азыр ошо Мирлан агабыздын туулган күнү менен куттуктап, бизди окуткан Эгембет Талипов агайыбыздын оонуна жазылган Жанымда дагы бир аз олтуруңуз деген чыгарманы сиздерге аткарып берейин. Соранам кетпесеңиз ичин тыз-тыз, жактыңыз махаббаттын отун угмуш, соранам өчүрбөстөн ошол отту, жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз, жүрөгүм ичин тыз-тыз, сезимди ойготтуңуз, соранам өчүрбөстөн ошол отту, жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Сүйлөңүз ширин экен көздөрүңүз, тиктеңиз назик экен сөздөрүңүз, суктанып жүзүңүзгө тигилейин, айтылсын жүрөктөгү, айтылсын жүрөктөгү сөздөрүңүз, жүрөгүм ичин тыз-тыз, сезимди ойготтуңуз, соранам өчүрбөстөн ошол отту, жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Чоң рахмат. Кол чабыш керек болсо. Кесиптеш мындай ой келди мендечи. Сиз жанымда дагы бир аз олтуруңуз дедиңиз. Мен олтурайын дедим, асырлайым. Айтып койбой эле, мен бир аз жылуу алмакмын, отуруп калмаксың коногубуздун жанында. Таш эткеним баары тамаша негизи. Бир аз сүйлөгөн, күлгөнгө жакшы деп кийинки суроону узатайлы. Деги эле азыр маегибизди бир азга токтото туралы. Анткени алдыда жарнама түрмөгү бар. Андан соң биздин маегибиз уланат.
сөз айтсам, өзүңө бүт өмүрүм арнарымчы. Жалжалымсың, ардагымсың. Сен мага сүйүм деген бир сөз айтсам, өзүңө бүт өмүрүм арнарымчы. Артылып көрбөй калсам сагынычым, косадан кыйын болот тарынычым. Ачык айт, неге калдың кабак бүркөп? Ачык айт, эгер болсо тарынышым. Жалжалымсың, ардагымсың. Ачык айт, неге калдың кабак бүркөп? Ачык айт, эгер болсо тарынычым. Ачык айт, эгер болсо тарынышым. Чабуулар болсо. Эч качан тарыныштар болбосун. Бизде көрөрманыбыз бар байланышта. Кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы жеке, бизге кош келипсиз. Саламатчылык. Биз буну мейман кызга суроо берейин деп элек. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сиз азыр мугалиммин деп этеңиз да. Ошол кайсы жерде мугалимсиз шакирт чыгарасызбы? Баламды апарсам кабыл аласызбы? Менин балам гитарага өзү кызыгат. Гитарага берсеңиз мени дейт, анан мындай ойнай албайт да. Ошондой окуучуларды тарбиялап чыгара аласызбы деп суроо берейин дедим эле. Чоң рахмат эчеке. Андан башка суроо. Тарбиялайсаңыз, алып келиң десеңиз, адресиңизди толук айтып кетсеңиз. Чоң рахмат. Мындан башка сурооңуз жок, э? Эмеде аласызбы, азыр алып барсам, же жайкы каникулда албайсызбы? Чоң рахмат эчеке, бизге байланышка чыккан үчүн Рахмат ыраазбыз. чоң сизге. Албетте өстүрүп тарбиялайбыз, себеби анткени азыр чыгармачылыкка деги эле инструменттерге үйрөнө турган окуучулардын талабы абдан күч. Мен азыр ошо мектебим адресин айтып кетейин. Төлөйкөн районунун Төлөйкөн айыл өкмөтүндөгү кооператив 37-мектепте иштейм. Албетте байланышып алып барсаңыз болот, үйрөткөнгө аракет кылабыз. Жашы чектелбейт, Монча жаштан монча жашка Жашы негизи 5-класстан жогору болсо жакшы болот, бирок эгер аракети болсо боло берет. Негизи 5-класстан жогору. Нота менен болсо керек. Албетте нота менен. Бир гана гитарам аспабым эмес, башка инструменттер дагы, аспаптар дагы. Пианино, Пианино, комуз албетте. Анан да болсо, жана биз бүгүнкү күнүбүздү гүлгө арнаганыбызга байланыштуу. Сиз өзгөчө кайсыл гүлдү белекке алган жактырасыз? Бул кайсыйна мырзалар гүл белек кылса керек. Албетте гүлдү көп эле белек алдык. Негизинен Көп эле жыл алдым мен. Кайсыл гүлдү жакшы көрөсүз? Кала гүлүн жакшы көрөм, анткени негедир аппак болуп, көңүлүңү көтөрүп дегендей. Көбүнчө кала гүлүн өзүмө жакын көрөм. Мен бул суроону бекер жөн жерден берген жок. Анткени мына ошол кала гүлүн жактыргандардын мүнөзү кандай болот менен бөлүшө кетейин. Сиз байкап көрүңүз, балким сиздин мүнөзүңүзгө туура келип калат, Кала гүлүн сүйүүчүлөр күчтүү, энергияга өтө бай. Өзүн шаңдуу алып жүрөт. Капалыкты, зеригүүнү билбейт. Айдап чыгарып турат мындай көрүнүштөрдү. Анан жанында башкаларга өзүн сезимдей, кандай десем, өзүнө ишенип, өзүн күчтүү сезет башкалардын айланасында. Сүйүүнү жана сезимдерди козгоп, баалай билет. Музыкага абдан жакын, бирок сынды оор кабыл алат. Сиздин мүнөзүңүз кандай? Туура айтып койдук окшойт, Бардыгы эле туура болду ошо. Кесиптеш келиңиз, бизде байланыш бар, кабыл Кабыл алалы. алабыз. Саламатсызбы? Келиңиз. Биз сизди угуп жатабыз, урматтуу көрөрман. Кош келипсиз. Сиз түз эфирдесиз, андыктан батыр. Биз сизди угуп жатабыз, сиз түз байланыштасыз, андыктан батыраак сүйлөөгө туура келет.
Сиз биздин Ошол университет кызды мен тааныйм, ошо садикте иштейт го. Келиңиз, суроо барбы? Жакшы кыз, анан күлүп турат. Рахмат ушул кызга чоң. Абдан жакшы кыз, өзү да сүйлөшүп көрсөңөр, аябай жакшы кыз. Анан бирок азыр ошо бойдок болсо керек. Сизде суроо барбы эжеке? Ушул кызга бак каалайбыз. Рахмат. сурооңуз Денсаулыгы чын болсун. Ошо менин кызыма Каражорго бийин жакшы үйрөтүп коюптур. Эжекебизге чоң ыраазычылык билдиребиз, бизге байланышка чыкканыңыз үчүн. Аябай сонун кабыл тилектерди айтып өттү. Рахмат, Аябай чоң жакшы рахмат. кыз дейт. Түндөн Демек сиз бийлигин да үйрөтөсүз балдарга? Би негизи би иримдери да бар. Би иримдерин да түзүп койгонбуз, буюрса кыздарыбыз тарбияланып келе жатат азыр. Келиңиз эми жаңыдан бери аябай сонун сөз улаттык, жакшы маек болду. Эми шаңдурап бер жакшы чыгарма. Жана сиз эфир сыртында мен өзүм да ыр жаратам деп калдыңыз. Келиңиз өзүңүздүн чыгармаларыңызга күбө болбойлу. Анда эмесе мен негизи үйдө эң кичинекей болгондуктан аябай эрке болуп чоңойгонмун. Ошон үчүн күлүп жүрөм. Ооба. Андан кийин ата энемен бөлүнүп, Шарга студент болуп келгенде аябай биринчи курста аябай апам менен атамды сагынып кыйналганмын да, сүрөттөрүн кучактап алып ыйлачумун да чындыгындачы. Сөз өлтүрайын, кызыл жүз тегерек бет, жамандык көрөлөк көп. Сабактан бир күн калса ыйлашкан чөбөлөк деп, биринчи курстун кыздары дегендейби? Ооба, ошол учурда аябай сагынып, ошол учурда эргүү келип ыр жазганмын. Ошолорду азыр сиздерге аткарып берейин. Караңыз. Ошондо Биринчи курста жазган. Биринчи курста болсо 2007-жылы чыккан ыр. Ар бир эфирлерди ырдап жүрөм, андан сиздерге дагы ырдап берип кетейин. 2007-жылы чыкканыр, 2017-жыл 19-апрель биздин таң нуру көрсөтүсүндө Ырдалып жатат дейбиз. Анда Анда эмесе балалык деген чыгарманы сиздерге аткарып берейин. Окуучулук күндөрүмдү эске салам. Жаштык кезим мен өзүңдү издеп барам. Сага болгон сагыныч тунук сезим. Кайда кеттиң балалык оюлуу кезим. Сага болгон сагыныч тунук кезим. Кайда кеттиң балалык оюлуу сезим. Ал убакта мен балапан көктө ойногон. Эркек кезим оюнга эч тойбогон. Андан бери нечен жолду улап. Мына бүгүн толуп турган жаштык курак. Андан бери нечен жолду улап. Мына бүгүн толуп турган жаштык курак. Азыр эми ак кусымал көктө учкан. Студентбиз билим алууга умтулган. Жаз көлүндөй ачык болсун манайыбыз. Тонурундай жарык болсун талайыбыз. Жаз гүлүндөй ачык болсун манайыбыз. Тоо гүлүндөй жарык болсун талайыбыз. Жаштык кез күлкү шаттык оюн турган. Жалын болуп ал олонуп күйүп турган. Жашообузда муң кайгы эч болбосо экен. О жаштар силерге ушул ырды сунам. Жашообузда муң кайгы эч болбосо экен. О жаштар силерге ушул ырды сунам. О жаштар силерге ушул ырды сунам. Көпкө береке, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Чоң рахмат. Азыр дагы бир байланыш бар экен, кабыл алалы. Андан кийин атабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бир аз сыналгыдан алысыраак туруп алыңыз, замандаш. Биз сизди угуп жатабыз, келиңиз. Мындай экен талантына келген. Жакшы ырдайт экен. Анан
деп неме кылдым эле да. Бирде эле немеде чыкты да. Гитараны ыйлатып чыгып бериңчи. Чоң рахмат эсеке бизге байланышып Жазуучулук билдиребиз гитараны. Албетте кийинки учурда Кийинки учурда? келип жакшы даярданып чертип берүүгө аракет кылам. Азыр эфирге байланыштуу убактыбыз өтүп окшойт. Аябай сонун суроо болду бирок ыйлатып. Нагим эже бизге студиябызга келип, эң бир сонун маек куруп, эң бир сонун биздин жалпы замандаштарыбызга жакшылыкка чыгармаларыңызды аткарып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирели. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Ал эми сизге биз эркин микрофон беребиз. Көрөрмандарыбызга кайрылып кетсеңиз болот. Рахмат. Биринчиден сиздерге Ош Бирим телеканалына чоң рахмат, чоң ыраазычылык. Иштериңиздер мындан да өркүндөп, ийгиликтер коштосун. Көрөрмандарыма дагы менин талантымы баалап, талантымы барктагандар үчүн сиздерге да чоң рахмат. Дайыма ошентип күлүп чайнап, жакшы маанайда жолугушуп жүрө берели. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Көрөрмандардын эсине сала кете турган болсок, бүгүн бизде конокто Нагима Кутубаева музыка мугалими болуп өттү. Ал эми биздин Таң нуру программасы алга карай уланат. Ардык замандаштар, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Мынакей эң мыкты музыкалык композиция жаңырып өттү. Биздин жалпы түштүк кыздарына арналган болуш керек, э? Теги эле жалпы түштүк кыздардын эмес, кыргызымдын кыздарынын баарына арналып өттүк десек дагы жаңылышпайбыз. Деги эле биз жана оюнга катышууга чакырып кеткенбиз замандаштарыбызды, дагы бир ирет сурообузду эскерте кетели десек дагы биздин эфирдик убактыбыз соңуна жетип бараткан чагы. Деги эле ошол байчечекей гүлүнүн илимий аталышы кандай жана да канча түрү бар? Бизге буга чейин байланышка чыккан көрөрмандарыбыздын жалпылап алып караганда жооптору туура эмес болуп калды. Азыр дагы бир замандашыбыз байланышка чыккан мезгил, биз суроону кабыл алалы байланышта. Саламатсызбы, кош келипсиз. Алло. Саламатсызбы, жеке, кош келипсиз. Саламатчылык. Алгач Алгач катышайын дедим эле. таанышып алалы, алгач аты жөнүңүздү айтыңыз, кайсыл жерден байланышка чыктыңыз? Менин атым Алтынай, Октябрдан чыгып атам. Келиңиз Алтынай. Жана берген сурооңуздардын жообу байчекейдин илимий аталышы лютик деп аталат. Анан 7 түрү бар. Дагы Аракет кылып көрбөйсүзбү дагы эчке? бир аз сизге мүмкүнчүлүк берели, эфирибиз соңуна чыгып бараткан үчүн. Лютик деп аталат. Акыркы жообуңуз, э? Чоң рахмат эчке, бизге байланышка чыгып, жообун тапканга аракет кылды, бирок Ыраазычылык билдиребиз. эчекебизге ыраазычылык билдирели. Деги эле мен азыр жыйынтыкты чыгараардан мурун бир аз маалымат бөлүшүп кетким келди. Болот келиңиз. Деги эле гүлдөрдүн айрым түрлөрүн үйгө өстүрүүдө ал кандай касиетке ээ, сиздерге бир аз болсо да кулагыңыздарга күмүш сырга катары айта кетейин. Биз азыр мен мырзалардын бактысы деген гүлдү айтайын. Антиуриум деп аталат бул гүл. Бул мырзалар үчүн жакшы таасир берет, туруктуу сүйүү сезимдерин бекемдейт экен. Анан да болсо мен хоя гүлү жөнүндө айткым келет. Бул гүл өтө кооз гүлдөйт. Биз көбүнчө сулуулугуна кызыгабыз. Негизи буну жубайлар уктоочу бөлмөгө өстүрүү зарыл. Анткени үй бүлөлүк бакыттын бекемделишине жакшы таасирин тийгизет. Анан да болсо калатея гүлү бул үй бүлөдөгү баардык мүчөлөрүн бактылуу жашоосу үчүн күчүн сарптайт экен бул гүл. Андан сырткары бул жерде мирт деген гүл жөнүндө айтып келе. Түгөйлөрдүн никесинин бекем болушуна таасир тийгизет. Үйүңүздө тынчтык жана бейпилдик өкүм сүрөт. Кээ бир өлкөлөрдө бул гүлдү жаш үйлөнгөн жубайларга белекке беришет. Кылышат, э? Анан да биздин жана бир көрөрманыбыз мен көпөлөк гүлүн өстүрөм деп калды. Көпөлөк гүлү айтылганы менен анын илимий аталышы кислица же болбосо макалис деп айтылат. Бул сүйүүнү издеген бойдоктор өстүрүш керек экен бул гүлдү. Анткени бат эле бактысын таап калат экен. Албетте мунун баары ишеничке карайт. Кандай ишенимде, кандай сезимде өстүргөн болсоңуздар, мына ошого багыт ала берет. Жаңа эжекебиз бир заманаш суроо бербедиби? Доллар гүлүн үйгө алып келип өстүрсө байып кетеби депчи. Менде да ой болуп калды. Мен да азыр жумуштан чыккандан кийин үйгө доллар гүлүн алып барсам дейм. Деги эле ошол. Деги эле бүгүн гүл тууралуу аябай сонун маалыматтарды жалпы телекөрүүчүлөрүбүз менен, биздин замандаштарыбыз менен бөлүшкөнгө аракет кылдык. Деги эле жана биздин жообубузга байчечекей гүлүнүн илимий аталышын Догдурбек атап өтсөң. Байчечекей гүлүнүн аталышы. Деги эле анын байчечекей гүлүнүн биз айтып өткөн 14-төн 18-ге чейин түрү бар.
анан да болсо илимий аталышы. Анан илимий аталышы лагантус деп аталат. Анын 18 жалпысынан 18-ден алганда ашын түрү 18 түрү бар. Көрөрмандарыбызга мына ошол жооп болуш керек. Биздин алгачкы замандашыбыз байланышка чыкканда лагантус эмес, галантус деп айталды. Бир эле тамгадан жаңылышып калдыңыз эле замандашыбыз. Кантсе дагы жооп жакындашты. Жооп жакындашкан болчу. Биз ошол көрөрманыбызды жеңүүчү деп тапсак кандай дейсиң? Эң жакшы болот, эгер бизди көрүп турган болсоңуз, сиз жеңишке жетиштиңиз. Биздин Шоколадный дворик ишканасынан таттуулар Сиз үчүн деги эле бул ишкана өзгөчө 200дөн ашуун шириндиктерди биздин жалпы эле калкыбызга тартуулаган учуру. Андыктан келиңиз дагы иш күндөрү деги эле бүгүн кечки саат 5ке чейин өз белеңизди алып кетсеңиз болот. Анан багыл убакыт деген туралгыс, убакыт деген түз кетет оңго солго буралгыс деген бир сөз аябай жакты. Убакыт деген учкан куш. Аны кармап тура албайбыз, Андыктан Таң нуру программасына берилген убактыбыз дагы ушинтип өз соңуна келип жетип калыптыр. Кантсе дагы жана айтып коет эмеспи, бактылуу өмүр болбойт, бактылуу мүнөттөр, бактылуу күндөр болот, Андыктан ар бир күнүбүзгө бакыт тартуулоо бул биздин колубузда. Ар бириңиздерге гүлдөй назиктикте, сулуулукту, арылуулукту каалап, биз ушул жерден Ош Берим телеканалынын Таң нуру көрсөтүүсүнүн жалпы чыгармачыл топтору сизге кызыктуу маалыматтарды даярдап, мынакей эфирибиз соңуна келип жетти. Амандыкта, тынччылыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Үйүңүздөрдө жалаң жакшылык болсун, наристенин күлкүсү ар дайым жаңырып турсун. Жана да болсо ар бир күнүңүздөр ийгилик менен гана коштолсун. Бул болсо ар бирибиздин колубузда. Саламатта калыңыздар.